Bir günü deyt, сахабалардын бириси bir сахабанын түйүндө туруп, анан баягы отуруп, сүйлөшүп калышат экен дагы. Анан айтат экен, мен сага bir насаат айтам дейт, мен пайгамбарыбызды уккам дейт. Ушул сага жетиштүү болот деген экен. Чындыгында дейт да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге мага ушуну айткан. Чындыгында махаббат жана достук мурас болуп, урук тугумга өтөт деген экен. Biz Kırgızlar, biz katış menен жашайбыз, билесиңби шуну? Katış деген нерсе бул биз үчүн мындай бир парыз да. Мисалы, азан айтып атса да, бирок тиги Кур'ан окутуп атса ошоко барабыз туурабы? Азан айтып атат, мешитке келишибиз керек. Бирок эмне экен, тиги Кур'ан окуткан жок кетебиз. Керек болсо, жума күнү Кур'ан окутса, жума намазды калтырып коебуз биз. Ушунча деңгээлде баягы катышка көңүл бурабыз да. Эми ошол эмеде мисалы барбай коюш биздин уят. Барбай кала турган болсоң, эртең бетиң кантип карайм деген ой менен жашайбыз. Бирок ошо мынчалык деңгээлдеги туура эмес. Бирок дегеним, бул дүйнөдө адамдарды ачкачылык, кедейчилик же согуш же чума өлтүрбөйт. Сиз менен бизди махаббаттын жогу же болсо бирибизде болгон мамиле көңүлдүн жоктугу өлтүрүп жок кылат. Негизинде мусулман менен мусулман ортосунда негизде махаббат болуш керек. Эркек менен аялдын ортосунда махаббат болуш керек. Ошондой эле бир тууган ортосунда бир тууган махаббат болуш керек. Ошол нерсе бизди байлайт да, туурабы? Эгерде кимдеги ушул нерсеге көңүл бурбай кала турган болсочу, бат эле мындай жашоодо көп нерсени жоготуп алышы мүмкүн. Көп ошол нерсенин мындай рахатын тарта албай калышы мүмкүн. Адамдын мындай жан дүйнөсү сууп кеткенден денеси да сууп калат. А дене суугандан кийин аны менен жашагысы келбейт, аны менен катышкысы келбейт, баскысы келбейт. Ошон менен бизге илгертеден бери тиги сенин атаң, тиги атаңдын атасы, тиги двоюродный, тиги троюродный дегенге чейин тетека чейин жет атасына чейин таанытып ушинтип келген, туурабы? Эгерде алар бизге душманчылык кыла турган болсо делечи, бирок тууганыбыз деп катып жиберебиз, туурабы? Ошол себептен ушуга көңүл бурушубуз керек. Балдарыбызга атасын өзүң тарабы, мисалы, бияктан Таята тарабыны, биягынан өз тарабыңды дайыма таанытып, бул бөлөң, бул жээниң, бул сенин тууганың, бул аталаш тууганың деп ошентип үйрөтүп туруш керек. Мунун дагы өзгөчөлүгү бар. Эмне үчүн десе, эртеңки күндө никенин адал болушу же арам болушу жөнүндө дагы сабак бол. Анткени кээ бир жер бар, нике өтүп кетет, кээ бир нике өтпөй турган жагы бар. Ошон себептен билбейбиз да балдарыбыз кимди жакшы көрүп калат. Ошол себептен мен подсознательно бул мен тууганым деген махаббат болуш керек. Бул мен тууганым, бул карындашым, бул мен жээним, бул болсо бөлөм деген бар го мындай. Ушул нерсени байлаш керек. Эгер ушул нерсе бул мурас болуп калды деген бекер эмес да. Өзүңдүн урууңду, өзүңдүн тукумуңду таанышың керек. Өзүң кимден тараганын, каяктан, ошол эле мезгилде мисалы сенин атаң кайдан, энең каяктан келгенин карап, дайыма ушуну үйрөтүшүбүз керек. Муну жүрөктөргө сиңириш керек. Ошондой эле эмнекен бул достук. Пайгамбарыбыздын өзгөчө мындай эмеси биз үчүн калтырган чоң бир мурасы бул достчулук. Пайгамбарыбыз Абу Бакыр менен дос болду. Бизде дос бар, ахиреттик дос деген бар. Бул дүйнөдө ахиреттик достордон өткөн дос жок. Кимдегим ахиреттик дос таба алган болсо, демек ал бактылуу болду деген сөз ал. Аны жолдон тайып баратканда туура жолго мындай багыттап турат. Эгер кыйналыш болгон болсо, бир болсо, колунда болсо чыгарганга аракет кылат. Эгерде сен күйүттө болуп турган болсоң, күйүтүңдү чечип сени менен ошо кошо күйөт. Сүйүнүп турсаң сени менен кошо сүйүнөт. Эгерде сен бир жашоодо бир кандай бир ийгиликке жеткен болсо, сени менен кошо жаныңда болот дайыма, туурабы? Эгер өлө турган болсоң, табытыңды көтөрүп барып тияка коет да. Бул ахиреттик дос ушундай болот. Демек, ошону достчулук бул пайгамбардыкына болуш керек. Кандай пайгамбарыбыз дос кылды? Абу Бакырды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакырды ушун жакшы көрөт эле. Эми Абу Бакыр жакшы көрөт атпайбы пайгамбарыбыздычы? Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам асманга чыгып келген мезгилде бардыгы тең субханалла. Кээ бир мусулмандар дагы мынтип күмөн болуп, чын эле ушул чынбы деп баштадычы. Абу Бакырга келип, сенин тиги досуң тигинтип калып турго дегенде, эмне деп аткан Абу Бакыр? Мухаммад айтышы ушинтип айтты дейт. Ооба дейт. Расулуллах ушинтип айтты. Ооба айт, сен Расулуллахың ушинтип айтты дейт. Десе ал чындык деген турбайбы? Ал барып келген чындык дейт. Бул чыныгы досчу, сен калп айтып атсаң да ишене берет да.
Мен бир эмени окудум эле, ошондо айтат да. Мисалы алса силер кээ бир адамдар калпычылар бар го, жанагындай адамдар калп айтып берет да. Калп айтып. Эми дейт сен ал мен аны алдап койдум деп ойлобо дейт. Болгондо сен ал сага ушунча ишенгендигинен алданды дейт да. Сен ким экениң билинип калды да, сен акмак экениң, таза акмак экенсиң. Эми эгерде сен чыныгы достчулук менен, чыныгы баягы ахиреттик дос боло турган болсочу, чыныгы ушуна көрөт турган болсо, эгерде сен акылың жетип, мээң жетпеген нерсе үчүн айтып турган болсо, ал чындык деп айтат экен да. Мына Абу Бакыр кандай достчулук көрсөттү. Пайгамбарыбыздын өзү ушунча деңгээлде достукка көңүл бурган. Бир алым айтат экен, эгерде дейт жаш кезиңде досуң болбосо дейт, ал эч нерсе эмес дейт. Анткени жарма достор дайыма жаныңда жандактап жүрө берет дейт да. Сен билбейсиң ким дос экенин. Бирок бир күн болот дейт да, качан карып калганда бул жашоодо сени тааныган, сени көргөн, сени менен буну классташ болуп, бас ушунда сени ак эмең билип тамашалашып жүргөн досуң жок болуп кала турган болсочу, анда ал каарлыктын мындай рахаты жок экен да. Ошол каарлыктын рахаты жоголот. Эмне үчүн сен менен тамашалашып, сени кайбаттап, сен менен мындай бир сүйлөшүп тура турган жок да. Кээ бир алымдар айтат экен, эгерде достор чогулуп дейт, ахиреттик достор чогулуп бир жерде отуруп, бири бирин тамашалашып, жакшылап отуруп, чай питье кылып атышачы, чай ичип атышса, ошон үчүн Аллах ахиретте сурак кылбайт дейт. Алла ахиретте аларны сурак кылбайт экен. Демек, достчулуктун кадыры ушундай. Биз мындай азыркы эмне жана айттым го, эгоисттик мындай бир өзүмчүлүк жашоодо жашап алдык да. Биз баарын мени көрө албайт деген сөзгө өтүп алдык. Мени көрө албайт. Анан дасторкон турганда да мисалы катыштын баарын аялдар чечет. Ким катыш керек экенчи. Тиге койчу ошо досуңду көрбөдүк баягыда тойдо, бир жолу келип койгон жок дейт го. Ошол качан ушинтип турганда баягыда билесиңби, сен үй салып атканда бир жолу иш илгери деп койгон жок го. Деп ушундай биз мындай бир моментальный, убактылуу нерсеге досторду тандап көнүп калганбыз да. Бирок сен эгерде отура турган болсоң, мына отуруп алып, тиги досум, бул досум деп сүйлөп тура турган болсоң, мына сен бизде кыргызда сөз бар, билесиңерби? Атаң өлсө да атаңды көргөн өлбөсүн дейт. Бул сөз бекер эмес да. Демек атаңдын жанында бирөө баарлашып, көрүп, жүзүн карап турган адамдар боло турган болсочу, демек бул сонуна турабы? Эми ошону сен эгерде мурас катары калтыргың келсе, эгерде сен өзүңдөн кийин дагы ушундай бир сооптуу иш эткиң болсо, анда сен досторуң жөнүндө айтып тур. Ким экен досуң? Бул мурас. Катыш, бирөөнүн тууган тааны, досун таанытыш, бирге мухаббат кылып байлап туруш бизге бул милдет. Тууганчылык, бир тууганчылык, мусулманчылыкты биз байлашыбыз керек. Бул пайгамбар ушуну айтып аткан бизге. Пайгамбар ушуну насаат айткан. Эми дайыф хадис экен, бирок ошондо болсо дагы субханалла мында чоң пайда бар экени белги болуп турат, туурабы? Демек, мына ушундай экен. Көп убакыттарда биз көңүл бурушубуз керек ушуга. Бул нерсе көңүл бурулбаса, анда субханалла эртең оор болот. Балдарыбыздын баары тең сотка тиктеп калды. Жалаң эле сотка, жалаң эле бир жана мындай бир кереги жок нерсе, телевизор, ушул эле нерсе менен алектенип калышты. Бирок сиз менен биз көп убакыттарда мындай ушул нерсеге мындай маани бербеген себебиненчи, биз маани бербеген себебинен эртең балдарыбыз кандай чоңоюп каларын түшүнө албай атабыз. Чын. Бая бир эмени айтып жүрүшөт го, анекдот кылыпчы. Интернет өчүп калыптыр дейт. Анан баягы бала комнатасынан чыгат эмес, мында карап, атам чөтө ооруп калган окшойт. Коляскада отуруп калыптыр. Тиги апам чача агарып калыптыр. Карып баратыптыр дептир. Чоң атам менен чоң атам жок, чоң атам менен чоң апам жок, өлүп калган го дептир да. Бир комнатада аалам менен отурат. Пайдасы эмне? Бирөө менен отуруп сүйлөшө албасаң. Интернет жөнүндө туруп, бияк жакта сени кандай привет, как дела деп жазып аткан адам менен эмне айырмасы? Эгерде ошо менен мындай денең менен денең урушуп, ойной албасаң. Бактан бакка секирип, мындай бир аркадан кубалашма ойной албасаң, так ойноп ар жак бир чуркай албасаң, сенин пабыжыңда эмне пайда? Чын айтам, жашоо өзү ушул мындай бир адамдар баарлашуу менен адам болот да. Чын айтам. Адамдар бири менен байланыш болбосо, бири менен ойнобосо, бири менен аракеттешсе, алыш бериш болбосо, тууган болуп катышпаса, анда кайрылы маймыл да турабы? Маймыл дагы жакшы экен, бири бирин тырмап берет экен. Битин жепчи.
Bitинce tırmabay da kılmadı. Arman köpe subhanallah. Bağırız Kudayım günahınız geçesine. Amin. Subhanallah hamdik. Aşhadu anta astagfiruke ve etûbü ileyh. Amin. Bizden getireceğiz.